Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri. Vahlul uqdatan min lisani yefqahu qavli. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım. Kuday buyursa bugünkü sabahımızda acılıktın manisi, acılık degen emne, жана умранын мааниси, умра деген эмне, экөөнүн айырмасы канча, ажылыктын фазилети канча, Кудай буйрса ушунун тегерегинде сөз кылабыз. Ажылык деген сөз арабтардын ал-хаджу деген сөзүнөн алынган. Ал-хаджу. Ал-хаджу деген сөз хажажа ау хаджа яхуджу хаджан. Al-hajj деген сөз al-qasd же болбосо ажылык деген сөздүн мааниси максат кылуу деген мааниде. Эмнени максат кылат? Максат кылуу al-qasdu li muazzamin. Бир улуу нерсени максат кылуу. Башкача айтканда, Меккени бул лексикалык мааниси максат кылуу. Ал эми колдонуудагы шарияттагы мааниси ал-qasdu же болбосо qasdu mawdu'in махсус. Wa huwa al-baytul haram wal arafa. Белгилүү бир орунду максат кылуу. Бул Меккени ыйык жер бетиндеги эң ыйык жер Меккедеги Кааба, Аллахнын үйүн. Кааба бул эмне экендигин, Каабанын тарыхы, анын мааниси, анын тарыхы кандай болгондугун өзүнчө сабак кылабыз. Бирок бул жерде азыр ажылык дегенде, ажылыктын мааниси ошол Кааба, мусулмандардын кыбласы болгон Каабаны максат кылууну, wa fi waqtin махсус, белгилүү убакыттын, мерчемделген, чектелген убакыттын ичинде максат кылуу. Би а'малин махсусатин, атайын бир белгилүү амалдардын, чектелүү амалдардын негизинде би шараити махсуса, атайын коюлган талап шарттардын негизинде максат кылып зиярат кылууну ажылык дейт. Башкача айтканда, ажылык деген сөз ыйык Меккедеги Каабаны белгилүү бир убакыттын ичинде, белгилүү бир убакыт деген сөз ажылыктын убактысы белгиленген. Ажылыкты инсан каалаган мезгилдери жасай бербейт. Ал үчүн шариятта көргөзүлгөн мезгил убакыт бар. Ажылыктын убактысы качан десе, ажылыктын убактысы хижрат жылы эсеби менен алганда Шаввал айынын 1-ден башталат. Башкача айтканда, биз жанагы орозо айт бар эмеспи? Ошол орозо бүтүп, Рамазан айы бүтүп, анан Рамазандан кийинки Шаввал айы бар да. Ошол Шаввал айынын 1-ден баштап ажылык кыла турган убакыт башталат. Башкача айтканда, ажылык айлары деп аталат бул. Ашхурул хадж. Ажылык айлары Шаввал айы толугу менен 30 күн, же 29 күн, же 30 күн Шаввал айы. Андан кийин Зулкаада айы, алда 29 күн же 30 күн болот. Андан кийин Зулхиджа айынын 9 күнү. 10 күнү толук кошулбайт. Демек, 2 ай 9,5 күн эсептелет ажылыкка бөлүнгөн убакыт. Ошол мезгилде атайын көргөзүлгөн амалдар менен, башкача айтканда таваф деген бар, тавафтын мааниси, анын шарттары, анын тарыхы, башкалар жөнүндө кыскасы анын адептери, таваф деген эмне экендигин, анын сооптору боюнча Кудай буйрса өзүнчө дагы сабак кылабыз. Негизгиси ошол таваф деген бар, Арафада туруу бар, Муздалифада туруу бар, белгилүү амалдар деген сөз. Атайын шарттардын негизинде
Бул жерде шарт коюлган талаптар бар, шарият көргөзүлгөн талаптар бар. Муну да Кудай буйрса, келерки сабактарыбызда чечмелеп баарын айтып кетебиз катары менен Кудай буйрса. Демек, ажылык деген сөз ошол белгилүү бир мезгилде Шаввал айынын 1-ден баштап Зулхижжа айынын 9-уна чейин кылына турган белгилүү амалдардын негизинде, белгилүү талап кылынган шарттардын негизинде аткаруучу амалды ажылык амал деп атат. Эми ажылыктын мааниси ушундай. Көпчүлүк ажылык менен андан кийин умра деген маселе бар да. Умраны дагы элдерибиз жакшы билип калды. Ошол ажылык менен умраны ажырата албагандар бар. Же болбосо ушул экөөнө келгенде айырмасы эмне деген суроо туулушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде сөз келген учурда ажылык менен умранын маанисин дагы ажыратып кетели. А умра деген эмне? Ажылыкты түшүндүк. А умра деген эмне десе, умра деген сөз, умра зиярат дегенди маани түшүндүрөт. Колдонуудагы мааниси, шариаттагы мааниси ушундай. Умра дегенде биз билебиз, таваф, сай, Сафа менен Марванын ортосунда Каабаны келип зиярат кылуу, айлануу, 7 жолу айлануу, анан Сафа менен Марванын ортосунда чуркоо, анан чачты кырдыруу, болду ушул эле. Ихрамды кийип келип туруп эле тавафты кылып, анан Сафа менен Марванын ортосунда чуркап, келип чачты алдырсаңыз, бул бир ибадат болуп эсептелет. Муну умра деп коет. Ошол микаттан же болбосо көргөзүлгөн жерден. Муну умра дейт. Эми айырмасы канча? Ажылыкта деле карап көрсөңүз, ажылыкта деле таваф бар, Каабаны айлануу, бар. Сафа Марванын ортосунда чуркоо бар. Демек, умра менен айырмасы канча десе, умра менен ажылыктын айырмасы ушул нерседе. Мисалы, жалпылап алганда экөө окшош маселе. Мисалы, ниет кылуу, максат кылуу, зиярат кылуу дегенде мааниси да окшош болгону менен, бирок аткарылып аткан амалдарда, убактысында айырмалар бар. Мисалы, мин хайтул хукм, өкүмдө дагы айырмасы бар. Өкүмдөгү айырмасы, ажылык деген бул парз. Ажылык колудан келген адам, мүмкүнчүлүгү бар адамга Аллах Таала парз кылган. Бул парз болуп эсептелет. Өмүрүндө бир жолу ажылык кылуу парз. Ал эми умрачы? Умра парз эмес. Умра Ханафи мазхабта парз эмес. Сунна муаккада деп коет. Бекемделген сүннөт. Экинчи айырмасы. Демек, биринчи айырма, бул өкүмдөгү айырмасы ажылык парз, умра сүннөт. Экинчиси мин хайфул вакыт, вакыттагы айырмасы. Ажылыкты биз айтып өттүк, ажылыктын убактысы чектелген, мерчемделген убакыт бар. Шаввал айынын 1-ден Зулхижжа айынын 9-уна чейин же 10-нчу күнүнүн жарымына чейин ажылык убактысын ажылык кылуучу мезгил деп. Умрада убакыт чектелген эмес. Умра жылдын бардык мезгилдеринде кылса боло берет. Кайсыл күн болбосун, түн айырмасы жок. Болгону макру умра кылуу макру болгон күндөр бар. Мисалы, Курбан айт күнү, айям ташрих деп жанагы Курбан айттан кийинки 3 күн, ушул күндөрдө умра кылуу макрух маселе. Убакыт маселесиндеги айырма ушунда. Демек, умрага убакыт чектелбейт, ал эми ажылыктын убактысы кылына турган мезгил чектелген. Андан кийинки айырма, 3-чү айырма мин хайфул манасик, кылына турган амалдарда айырмасы бар. Амалдардагы айырма. Мисалы, ажылыкта кылына турган амалдар көп. Тавафтагы бар, Сафа менен Марванын ортосунда чуркоо бар, Арафатка барып туруу бар, Муздалифага барып түнөө бар, Минага барып 3 күн түнөө бар, шайтанга таш атуу деген бар, башка бар. Умрада андай нерсе жок. Умра бир аз эле убакыттын ичинде бүтүп калат. Умра деген нерсе, умраны жасаганда бар таваф кыласыз, Сафа менен Марванын ортосунда чуркайт, чачын алдырат, ихрам кийип келди, бүттү. Ушун менен. Андан кийин андан кийинки айырма убакыт
маселесин айттык. Убакыт маселесинде көбүрөөк убакыт алып коюшу мүмкүн. Ажылык мисалы бир канча күндү алат, а умра бир канча сааттарда эле бүтүп калышы мүмкүн. 1 саат 2 саат убакыт эле алышы мүмкүн кээ бир учурларда. Андан башка мисалы умрага ажыга келген адам мийкаттан кирип келип, анан бул кийинки сабактарыбызда айтылат. Меккеге келгенде умрасын келип жасап бүтүп, анан ажылыкка чыгып атканда Меккедеги турган жеринен эле Мина өрөөнүнө чыгып кете берет да. Ажылык кыла турган адам. Ошол эле ажыга келген адам эгер умра кылам десе, анда Меккенин сыртына чыгып кайра кириш керек болот. Муну кийинки сабактарыбызда Кудай буйрса түшүнүктүү болот иншалла. Негизги ага чейинки айырмаларды, ажылык менен умранын айырмасы мына ушунда. Эми андан кийин ажылыктын фазилети кандай? Демек биз азыр ажылыктын маанисин түшүндүк. Ага кошумча умранын маанисин түшүндүк. Экөөнүн айырмасын, ажылыктын менен умранын айырмасын түшүндүк. Эми андан кийинки маселе ажылыктын фазилети кандай? Бизге ажылык эмнеге керек? Ажылыктын фазилетиге келгенде маселе ажылык биз билебиз, Кудай Таалам ажылыкты парз кылган. Ажылык бул парз. Демек Алланын буйругу, парз деген сөз Алла Тааланын буйругу. Алланын буйругу бизди пенде катары өзүбүздүн мойнубуздагы вазипаны Кудай Таала берген. Бул ажылык кимдерге парз өзү? Ажылык көрүнгөн адамга парз боло бербейт. Биринчи маселе анын ажылыктын шарттарында Кудай буйрса өтөбүз. Биринчи маселе ажылык мусулмандарга буйрулган. Кудайыма шүгүр, Кудай Таалам бизди мусулман кылып койгон. Андан кийин мүмкүнчүлүк маселеси бар. Мүмкүнчүлүккө келгенде байлык башка. Кудай Таалам байлык бергендерге парз болот. Демек, ошо Кудай Таалам бизди мусулман кылып, байлык берип, мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн Кудай Таалага шүгүр иретинде кылабыз. Мунун артыкчылыгы жөнүндө, ажылыктын артыкчылыгы жөнүндө, фазилети жөнүндө аяттар келген, ошол менен бирге хадистер келген. Кыскасы хадистер өтө көп. Ошолордон бир аз анча-мынчасын окуп өтөбүз. Ошол хадистерден, ажылыктын фазилети боюнча хадистерден Ан Аби Хурайра радияллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям qal. Абу Хурайра радияллаху анху айтат. Абу Хурайра радияллаху анху айтат. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям минтип айткан. Ман хаджа лиллахи фалам ярфуф. Кимде ким Алланын ыраазылыгы үчүн, же болбосо Аллах үчүн ажылык кылган болсо, фалам ярфуф, ошол ажылыгында күнөө иш кылган эмес болсо, бул жерде рафаф деп жанагы аял менен эркектин кошулуусундагы рафаф деп коет. Кимде ким ошол аялына кошулбаса, жима кылбаган эмес болсо, же болбосо күнөө маселесин айтат. Күнөө же болбосо бир оозунан жаман сөздөр чыккан, эмес болсо сөгүнгөн, сагынган нерселер чыгып калса, валам яфсук, же бир күнөө иштерди кылбаса, ражаа кайяуми валадатху уммуху. Демек ажылык кылган ошентип кимде ким сөгүнүп сагынбастан, же болбосо зина иштерди кылбастан, күнөө иштерди кылбастан ажылык кылган болсо, ал ажылыктан кайра кайтканда энеден төрөлгөн наристедей болуп күнөөлөрүнөн арылып кайтат дейт. Бул пайгамбарыбыздын ажылык боюнча айткан хадистердин бири. Демек, ажылыкта күнөөлөрдөн арылуу мүмкүнчүлүгү бар. Инсан жасаган күнөөлөрүнөн арылуу мүмкүнчүлүгү бар. Башка хадисте Уан Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анху анна набия саллаллаху алейхи ва саллям qal. Андан кийин Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху дагы башка хадисте ушундай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан. Таби'у бейнал хаджи вал умра
فإنهما يفنيان من الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ажылык менен умраны ээрчиткиле. Башкача айтканда, ажылыкты көп-көп кылгыла, умраны көп кылгыла. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunub. Анткени ажылык жана умра ал кедейликти кетирип, күнөөлөрдү кечирет. Кедейликти ушундай кетирип, күнөөлөрдү ушундай кечирет. Анын мисалы ушундай: кама янфил киру хабасал хадиди ва захаб wal fidda. Жанагы көрүк бар эмеспи? Отко салганда көрүк деп коет эмеспи? Алып барып темирди отко алып барып салсаң, ошол от темирдин датын же алтындагы датты же күмүштүн датын кирин кандай кетиргендей, ажылык менен умра дагы инсандагы күнөөлөрдү кедейликти ушундай кетирип тазалап турат. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. Кабыл болгон ажылыктын, мабрур ажылыктын сообу бейиш гана дейт. Хаджатул мабрура, хаджул мабрур дегендин мааниси эмне экендигин Кудай буйрса, андагы кийинки сабактарыбызда өтөбүз. وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن الأفضل الجهاد حج مبرور. Айша радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып ушундай дейт: Эй Аллахнын элчиси, биз жихад эң жакшы амал экендигин билебиз. Жихад кылуу Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн мусулмандарды коргоп, Аллахнын динин жайылтуу үчүн, Аллах Тааланын динин коргоо үчүн мусулман жана душмандар менен согушуу бул эң жакшы амал экендигин билебиз. Эмне үчүн биз жихад кылбай отура беребиз деп пайгамбарыбыз айтты, жок, андай эмес. Эң жакшы жихад, жихадтан дагы жакшыраак нерсе, башкача айтканда жихадтын эң жакшысы хаджун мабрур, бул мабрур болгон ажылык деп айтат. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суралды. Же элдер пайгамбарыбыздан сурады. Айюл а'мали афдал. Кайсыл амал эң жакшы, эң абзел амал кайсы я Расулаллах деп сураган кезде пайгамбарыбыз жооп берди. Иманун биллахи ва расулихи. Аллага иман келтирүү жана пайгамбарга иман келтирүү. Кыйла сумма мада? Демек биринчи эң жакшы амал кайсы? Эң абзел амал Аллага иман келтирүү жана пайгамбарга иман келтирүү. Андан кийинки жакшы амал кайсы десе, кала жихадун фи сабилилlah. Аллах жолунда согушуу, Алла жолунда жихад кылуу деди. Кыйла сумма мада? Нандагы сурашты. Андан кийин кайсыл десе, кала хаджун мабрур, кабыл болгон ажылык, мабрур ажылык деди. Ажылыктын фазилети демек бул биринчиден Аллах Тааланын буйругун аткаруу, Аллах Таала менен болгон мамилени оңдоо, күнөөлөрдөн арылуу, бейишке жетүү, Алланын ыраазылыгын табуу, бул ажылыктын фазилеттери. Кудай Таалам кабыл болгон ажылыкка жеткирсин. Бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө күнөөлөрүбүздөн арылган таза акыбалда Кудай Таалага барууну Кудай Таалам өзү насип кылсын. Ошол кабыл болгон ажылыктын шарттары, алардын өкүмдөрү, адептери, важиптери, кыскасы анын сырлары жөнүндө сабактарыбызды кийинки сабактарыбызда улантабыз. Ага чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.